Ассаламу алейкум достор, барыңыздарға жалынды салам. Мен азыр көптөгөн мекендештер менден сурап атат, эмнеге грин карта ойыны башталбай атат деп. Азыр ошону түшүндүрүп берем. Анын астында биздин компанияга азыр трак жууганга бир жигит керек болуп атат. Мен телефонуна чалса 917 544 42 54 же болсо Нургазы энибизге чалса болот, биздин флит менеджерге 312 636 95 13 дейт. Мен телефонду көрсөтүп коеюн. Ушул телефонго чалып Нургазы менен сүйлөшсөңөр болот. Анан достор, көптөгөн мекендештер сурап атпайбы, эмнеге октябрдын башында, бир 4-үндө же 6-сында, 7-синде грин карта oyunu жыл сайын башталып, анан биз заявка толтура баштачубуз деп. Бүгүн уже октябрдын 24-ү болуп кетти. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мондай да сайт бар да өзүнүнчү. DV program.state.gov деп билесиздер. Көрдүңүздөр, жаздым. Азыр жазгандан кийин мияка киребиз. Киргенде мондай жазылып турат. Могу жерде басабыз азыр. Чек статус деп, көрдүңүздөрбү? Чек статус дейт. Чек статусту бассак, могу continue дегенди бассак, мияктан деген силер деген заявка толтура албайсыңар. Тескерисинче өткөн грин картанын жыйынтыгын текшересиздер. Мына көрдүңүздөр, мияка confirmation номерди киргизиш керек. 3 эле нерсе керек мияка. Confirmation номерди киргизип, мияка фамилия только жазылат, фамилияны жазып, анан мияка деген туулган жылыңарды жазып, анан могу кодду киргизип коюп эле submit дегенди басыш керек. Ошентип басканда анан силер грин карта уттуңарбы, уткан жоксуңарбы деп чыгып калат. Азыр болсо сайт ачылбай атат. Биз деле күтүп атабыз, эмнеге ачылбай атат? А может Трамп деген бай өткөн жолу президент болгондо мен грин картаны жабам деп бакылдаган да, а может грин картаны жапканга аракет кылып атабы, бирок эми грин карта эч качан жабылбайт. Бул канча жылдан бери ойнолуп келаткан нерсе. Эгер бул Трамп президент жаап койсо дагы кийинки президент ачып коет да. Ошон үчүн бизге дагы кызык болуп атат. Бул грин карта oyunu эгер башталып калганда эки гана өзгөрүү болмок да. Эки гана өзгөрүү болмок. Болгону мурдагы жылдары загран паспорттун кереги жок болчу да. Загран паспорттун номерин жазбай эле жана пластик ID карта менен эле толтуруп койчусуңар. Мунусунда эгерде болуп калганда силер деген загран паспорттун номерин киргизмексиңер. Эгерде кимдин загран паспорту жок болсо, грин карта oyununa катыша албайт болчу. Экинчи өзгөчөлүк $1 төлөш керек экен да. Мурда грин карта бесплатно болчу. Эмне кылат $1 төлөтүп, ушундай кызык нерселер болуп атат. Биз да күтүп атабыз. Көптөгөн мекендештер күтүп атат. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон, 15, 20, 30 миллиондогон адамдар күтүп атат. Ошо грин карта ойносок, эгер утуп алсак, анан Америкага барсак деп. Азыр ошондой жолдорду тандаш керек болуп калбадыбы? Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эгерде адамда грин карта жок болсо же жарандык жок болсо, абдан оор болуп атат. Эми миякта жашап жүрө берет. Бирок эми тракта иштей албай калат деген сөз да. Ошондой грин карта oyunун биз да күтүп атабыз. Эгерде ачылып заявка толтуруш керек болуп калса, биз да видеолорду чыгарабыз. Бишкекте билесиңер, Чыңгыз Айтматова 22 Винвизанын кыздары бар, биздин карындаштар. Эгерде колуңар бош болсо, Бишкекте жашасаңар, Чыңгыз Айтматова 22-ге барып, Винвизанын офисине кирип, кыздардан жакшылап тактап алсаңыздар болот, достор. Ошон үчүн ким жумуш издеп жүрсө, трактын ичин, сыртын жуун десе, бизде азыр баары даяр, вен бар, бочкалар бар, атайын машинканы $5000 алып койгонбуз, щеткалар, химиялардын бүт баары даяр. Мага улам чалып атат да мекендештерчи. Алмазбайке биз деле даже баралы, же болбосо бизге келип бергиле, миякта 2 трагым турат, миякта трейлерим турат, миякта деген стоянкада 3 трагым турат, жууп бергиле, жаңы эле жүктү түшүрүп атам, силердин ошол шапыңарга барып тракты ичтиришин жуудуруп кетсем болобу деп мекендештер чалып атат. Бирок мен ага да даяр болуш керек да, биз деген кандай механиктер бош болгондо жууп, өзүбүз деле жардам берип атканбыз. Анан азыр механиктер трак жууш эмес, өзлөрүнүн жумушуна жетишпей атат дейт да. Биз дагы азыр кээ бир компаниялар менен договор түзүп атпайбызбы? Ал компаниялардын трактары биздин шапка келип оңдотушат. Биз арзан баада кылабыз, лейбарларды арзан кылабыз, мотордун майын алмаштырганды арзан кылып, без очереди кетирип атабыз. Анан эгер овнер оператор дейт, өзлөрүнүн трагы болсо алар сразу төлөйт, а компания драйвер болсо биз акча албайбыз. Жанагы ристерин немеге жиберебиз, компанияга жиберебиз. Компаниялар болсо айдын башында, анын ортосунда неметип коюп атат да, которуп коюп атат. Ошондой достор, бир жигит керек трак жууганга. Андан кийин
лотерея ойыны ачылып калса, сайты ачылып калса, dvprogram.state.gov биз силерге кабарлап коебуз. Ошондой достор, чакан видео болуп калды. Баарыңыздардын жумаңыздар менен бүгүн ыйык күн, жума күн. Жумаңыздар маарек болсун. Көптөгөн мекендештер даярданып, бүгүн аяй көйнөктөрүн кийип, мечитке барабыз, жума намазга барабыз деп турган мезгил. Достор, мен азыр бир чакан бир видео тартып сиздерге тартуулайын деп турам. Бул видеонун мааниси дейбизби? Мага дагы аябай маанилүү, анан сиздерге дагы маанилүү болуп калышы мүмкүн. Кимдерге маанилүү болуп калышы мүмкүн? Биздин Траквей компанияга кошулуп иштейбиз деген мекендештерге маанилүү болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары биздин компанияда иштеп жаткан мекендештерге дагы маанилүү болуп калышы мүмкүн. Мына келаткан понедельник күн. Келаткан понедельник күндөн баштап биздин Траквей компанияда дискаунт, жана fuel дискаунт деген болбойт, токтотобуз. Эмне үчүн азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Мен дагы кичине мындай настроение көчөтөн баштап мына жакшы болбой турган мезгилде. Анткени мындай болуп калган. Мен 1-сентябрларда, августтун бирлеринде мен бул видеону эч кандай монтаж жок эле, мындай эле от души деп коет, ошондой эле тартып коелу. Мен 1-августтарда видео чыгаргам. Достор, биздин Opel Freight Truck компаниябызда, Алмаз Trucking компаниябызда 1-числодон баштап, 1-августтан баштап fuel дискаунтты киргизип атабыз. Балдарга жеңилдик болсун. Кээ бир компаниялар берет, кээ бир компаниялар бербейт. Биз беребиз деп чыгаргам. Анан баягы Pilot менен Flying менен договорлордун бүт баарын түзүп, анан 24-августтан баштап дискаунттарды бере баштаганбыз. Анан берип аткан учурдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин бухгалтерлердин шалакылыгынан десек болот. Биз дагы бүгүнкү күнгө чейин 2 бухгалтер менен иштешип, 2 бухгалтерлерди кетирдик. Анткени алар туура эмес санап салышып, алардын үстүнөн текшерип, азыр 3-чү бухгалтер менен иштей башташтык. Бир эле жума болуш керек. Мен көчө күнү шашпай сүйлөшүп, инибиз болот. 4 жылдык опыту бар, 5 жылдык опыту болуп калат го дейм. 20-жылдан бери иштеп жүрөм. Опытум бар дегенден алганбыз. Жакшы иштеп атат. Азыр тил табышып, мындан ары сонун иштешип кетебиз деген ойдомун. Анткени көчө күнү сүйлөшсөм, көп жасай турган бир минустар бар дейт. Ошонун бүт баарын оңдоп чыгышыбыз керек дейт. Мен мекендештердин баарына сөз бердим. Биздин компанияга келиңиздер, fuel дискаунтту беребиз деп. Анан 24-төн баштап бериле баштаптыр. Кээ бир балдар алып атат, кээ бир балдар албаптыр да. Анан мага да чыгып, Алмаз байке өткөндө бир иним чыгып, Алмаз байке мен ошо 24-августтан баштап бир дагы дискаунт алган жокмун дейт. Анан кандайча алган жоксуң? Баарына берилиш керек болчу. Бул дискаунт кимге берилет? Овнер оператор деп коет, өзүнүн трагы бар мекендештерге берилет, же болбосо тракты арендага алып жаткан мекендештерге берилет. Компания драйверлерге биз бербейбиз. Биз ошол компания драйверлер таарынып калбасын деп 33% кылып 3% кошуп койдук. Жок дегенде бир жумасына дагы бир $200-250 кошулуп калсын деп. Анан ошол мекендешим айтып калды, Алмаз байке мага дискаунт берилген жок деп. Анан кандайча деп. Мурдагы бухгалтерлер саначу да. Анан бухгалтерлерге чалып, могул мекендешиме эмнеге дискаунт берилбей калган деп, анан баарын санап, бир $700 бирдеме берилбей калыптыр. Аны зарплатасына кошуп, андан кечирим сурап, ошондо да настроением түштү да. Бул ак эмгек деп коет да. Ар бир адамдын өзүнүн адал эмгек, баягы жон терси менен иштеп, ак эмгектенип тапкан акчасы. Биз аны алып койгонго эч кандай укугубуз да жок да. Алла Таала карап турат. Бирөөнүн бир тыйын эмгегин жесең, Алла Таала бат эле баягы өзүнүн жазасын берип коет да. Анан мен абдан настроением түшкөн себебим көчө күн дагы атын айтып берейин, Айбек деген иним мага чалып, Алмаз байке мондай сиз деген мындай эркекче жигиттер биздин компанияга келгиле, fuel дискаунт берилет деп айттыңар деле. Анан мага дагы берилген жок дейт. Мен дагы көчө күнү жаңы алган энебиз менен сүйлөшүп, ушундай болуп калыптыр десем, айтат буга чейинки баягы бухгалтерлер чыгарбаптыр, жазбаптыр тигүү деп. Анан мен кош дедим, кошуп санап $600 бирдеме болуш керек. Ошол дискаунтту кошту. Мен дагы Айбек иниме жазып, ушундай болуп калыптыр деп кечирим сурадым. Мындай болбойт достор. Мындай болбойт. Бухгалтериянын катачылыгы менен ким сураса беребиз, ким сураса бербейбиз деген бул акмакчылык. Мен деген бирөөнүн эмгегин жеп, $1 жеп байыгым келбейт. Алла Таала карап турат, бирөөнүн ак эмгегинен $1 жеп койсоң, ошону 1000 эсе
сенден Алла Таала алып коет да. Ошон үчүн fuel дискаунтту мен азыр партнерым бар да, Бактияр эним бар. Мен Бактияр эним менен кеңешпей туруп, анткени мен деген өзүм видео чыгаргам, ошондо кеңешип чыгарганбыз. Ана ушундай катачылыктар кетип атып, мен уят болгум келбейт, достор. Ошон үчүн могу келаткан понедельник күндөн баштап мен бухгалтерге айтам, токтойт, дискаунт болбойт. Андан көрө мындай кылалы. Биз өзүбүздүн компаниянын карточкаларын компания драйверлерге берели, алар колдонуш керек, салерка куюш керек. А эгерде бизге, биздин компанияга өзүңүздөрдүн трагыңыздар менен келсеңиздер, овнер оператор болуп келсеңиздер, же болсо бизден арендага трак алып иштесеңиздер, өзүңүздөрдүн атыңарга карточка заказ кылып алгыла. Жана Үмүтжан деген бала бар, Ташкентте жашаган. Мен деле Семэкспрессте иштеп жүргөндө өзүм атыма заказ кылып көрдүм. Анан видеолорду көп чыгаргам, көрсө болот экен. Жумасына где-то $200-250, бир айда бир $800,000 дискаунт болот экен. Мен дагы ошондо видео чыгарып, балдар, компания деген эгерде силерге дискаунт бербесе, өзүңөрдүн атыңарга эле карточка ачып алып, спокойно колдоно бергиле деп айткам да. Мен ошону азыр да айтып атам. Бул деген башаламан болот экен, нараазычылыктар көп болот экен. Бирөөнүн ак эмгегин биз случайно, кээ бирөөнүн катачылыгы менен, ошо бухгалтерлер туура эмес санап, катачылык кетиргени менен биз эмгегин жеп коет экенбиз да. Бул баарыбыз робот эмеспиз да. Баягы кээ бирде катачылыктар кетип калат, чарчоо менен туура эмес санап алат. Ошонун кереги жок. Андан көрө fuel дискаунтту өзүңөр алыш үчүн өзүңөрдүн атыңарга Үмүтжанга чалып, карточка ачып алып, ошону колдонуп, жума сайын 250, 300 болобу, 200 болобу, ошону колдоно бергиле. Бул дискаунт, fuel дискаунттагы биз 100% берүүчү эмеспиз. 70%-ин берчүбүз айдоочуларга, 25%-ин компанияда калчу. Эмнеге калчу компанияга? Анча-мынча да түшүндүрүп коеюн. Биз дагы кээ бир компаниялар, мен көчөгүндө бир компания менен сүйлөшсөм айтат, Алмаз байке, биз деген паркингтерди алабыз 250ден. Балдарга, овнер операторлорго кайра 254ден сатабыз дейт. Биз ар бир паркингке 250, мен дагы такташым керек, же $300 алабыз биз дагы. Толтура азыр деген паркингибиз көбөйдү. Азыр где-то 25 дейм да, бир 30-35 паркингибиз бар. Ар бир местага биз $250-300 төлөйбүз, бирок балдарга бекери кылып атканбыз. Булар дагы бизден расход болот, достор, чынбы? Ошон үчүн понедельниктен баштап бирөөнүн ак эмгегин случайно жеп калбаш үчүн, уят болуп калбаш үчүн мекендештердин арасында таза иштеш үчүн, ак издеш үчүн дискаунт алып салдык дагы. Өзүңүздөрдүн атыңарга карточка сатып алгыла дагы спокойно мындай оокат кылалы. Анан достор, мен дагы Нургазы инимен сурангам. Мыякта дагы Айгерим деген карындашыбыз бар, жаңы жумушка алганбыз. Мен андан да сурангам. Экөөңөр 2 видео тартып туруп, биздин телеграм каналдарга айдоочуларга коюп бергиле деп. Биз деген жолго чыгып аткан, мен өзүм 9 жыл жолдо жүргөм. Бар башыман өткөн. Жолдо жүргөн биздин айдоочулардын бир тыйынын мен жегизбейм. Эч кимге жегизбейм. Анан биздин талаада жүргөн мекендештерибизди мен талаага калтырбайм, эч качан калтырбайм. Ошон үчүн мен Нургазы иним айткам, биз Нургазы инибизди биздин трак компаниянын флит менеджери кылып алганбыз. Мен жумушка алып атканда мен айткам, номер 1 силердин эң биринчи жасай турган ишиңер биздин балдарды, айдоочуларды талаага калтырбаш керек деген. Эгерде трактор бузулуп калса, товинг болобу, сервис болобу чакыртып берип, эгерде жакыныраак шаптар болсо ошол жака жеткизип, батыраак оңдотуп берип, күн болобу, түн болобу, анан акчаларын төлөп жолго чыгарып турушубуз керек деген. Ал мен айткам, бир жол эмес, 2 жол айттым азырчы. 2 жол айттым. Өзүңөр видеону өзүңөргө тартып, биздин балдарга телеграм каналга коюп берле деп. Азыр бул жактан дагы Айгерим карындашыман көчөгүнү мен сурангам. Азыр көрөбүз результатты. Өзүн тартып, телеграм каналга коюп, саламатсыздарбы, Opol Truck компаниябыздын айдоочулары, мен деген жаңы сейфти болом. Мен деген сейфтини карайм. Эгерде жолдо ар кандай нерселер болсо, сейфтиге мындай аралашкан нерсе болсо, тикет алып калсаңар случайно мага чалгыла, биз адвокаттан этип ошо тикетти жоготконго аракет кылалы. Күн сайын PTI деп коет. Күн сайын жумуш баштаарда 15 мүнөт берилет. Бул деген 15 мүнөт силер деген тамак ичкиле деген убакыт эмес. Силер уктап алгыла же болсо ките окуп алгыла деген убакыт эмес. Бул PTI атайын жолго чыкканда кырсык болуп калбасын. Тормозуңар иштейби, светиңердин баары күйүп атабы?
бардык нерсени баарын текшерип алгыла. Дөңгөлөңөрдүн жели жок болсо Вестейшнге кирип барсаңар тикет аласыңар. Тикет алсаңар силерге да минус, биздин компанияга да минус. Ошон үчүн көп балдар PTI жасашпайт. Ошон үчүн PTI жасагыла. Ар бир бала менен жолго чыгып аткан, мен ошону кылам. Мына келаткан жумада бир жуманын ичинде мен ошого жетишем да, ошо кылам да. Ар бир жумушка чыгып аткан бала менен конкретно договорлордун бүт баарын түзүп, андан кийин атайын мондай баракка жазабыз азыр. Бүт эгерде мен жумуштан кетем десем, бир жума мурун айтам компанияга, мен деген жумушка киргенде жумасына $250 тыштап атып, $2,500 депозит калтырам. Мен жумуштан кетип аткан учурда мен бир жума эрте айтышым керек. Анткени компания менин ордума башка бала даярдап коюш керек. Ана мен кеткенден кийин, бир айдан кийин, биздин компанияда 45 күн эмес, 2 ай эмес, только 30 күн. 30 күн өткөндөн кийин, 31-күнү биз жанагы $2,500 кайтарып беришибиз керек. Булар биздин акча эмес, бул компаниянын акчасы эмес. Силердин ак эмгек менен тапкан акчаңар. Эгерде силерде эч кандай тикеттер келип, нарушениялар болуп, дополнительный акча төлөбөсөңөр, ошону бир ай бүттү, 31-күнү силерге которуп беребиз. Эгерде азыркы учурда биздин компаниядан случайно кетип калып, эгерде депозитиңер бир айдан өтүп кеткен болсо, срочно мага чалгыла. 917 544 42 54. Чечебиз, маселени чечебиз. Эгерде бухгалтерлерди ошибка кетирет, эгерде стейтментиңерди биз 4-күнү атайын чыгарып берип атабыз. Бирок зарплатаны кийинки 2-күнү беребиз. Негизи биз стейтментти понедельник күнү берип, вторник күнү зарплата бериш керек болчу. Эмнеге биз кичине эртерээк чыгарып атабыз? Анткени деген бухгалтерлердин да ошибкасы болуп калышы мүмкүн. Ар бир айдоочу, мен ошенткем, 9 жыл ошенткем. Жума бүткөндө, жума башталгандан баштап бүткөнгө чейин тетрадь алып, канча жүк ташыдым, канча майл жүрдүм, канча солярка куйдум, канча расход болду, канча толдон өттүм, мен итогун чыгарып коесуңар. Билем, мага деген бул жумада $4,000 эме чыгат. Зарплата чыгат. Мен деген ошо $4,000 алышым керек деп. Эгерде бухгалтерлер туура эмес санап койсо, силер деген ошол бухгалтер менен териштириш үчүн биз убакыт берип атабыз да. Эгерде силердин бир тыйыныңар желип, нааразы болуп, же болсо жанагы ташыган жүйүңөрдүн кошулбай калып бирдемени байкап калсаңар, сразу мага чалгыла. 917 544 42 54. Биз деген биздин компанияда иштеп аткан ар бир айдоочунун эмгегин жебешибиз керек. Анан силерден суранып кете турган нерсе, айдоочулар, келе турган айдоочулар, биздин компанияда иштеп аткан айдоочулар, диспетчерлер менен тил табышып иштеңиздер. Мен өткөндө да видео чыгарып айттым. Диспетчерге 5 мүнөт сайын чалып атып, кыйкырып, өкүрүп, бакырып сөгө берсеңер, жаңы жүк чыга калбайт. Наоборот, силер өзүңөрдүн авторитетиңерди кетирип, диспетчерге жаман көрүнүп атасыңар. Эгерде диспетчерге жаман көрүнсөңөр, силерге жаман жүк таап берет дагы, бербей коет. Силерге жүк таап бербейт, жүк таап бербейт. Даже биз айтсак, буга жүк таап берип кой деп айтсак дагы, эгер силерге өчөшүп алса, жаман жүктөрдү таап силерге жүк таап бербей коет, өзүңөр кетип каласыңар да. Ошон үчүн диспетчерлерге минтип эле айтып коела да, жөө-жөнү күзүндө санайбыз. Мага жуманын аягында нормальный жүк чыгарып бериле деп. Мага өткөндө мен өзбек жигиттери менен сүйлөшкөндө ошентип айтышты. Бизге көп байке басым жасоого кээ бирлер бакырат, өкүрөт, сөгөт дейт. Биз ошого чыдап иштеп атабыз. Эгерде мындай адамча эле сүйлөшүп койсок, биз жуманын акырында нормальный жүктөрдү чыгарып бергенге аракет кылабыз дейт. Анан айдоочулар, диспетчерлердин күнөөсү болобу, диспетчерлерди наказывать этебиз. Айдоочулардын күнөөсү болобу, айдоочуларды наказывать этебиз. Анткени деген диспетчер жүк алат, жүк алгандан кийин атайын программага жүктү киргизип коет. Айдоочу жүк алат, жүк алгандан кийин уже кетип баратканда ал жүктү деген атайын программага киргизип коет. Ошол программаны бухгалтер көрөт дагы, жума бүткөндө стейтментти жасаганда только ошол диспетчер киргизген программа менен жасайт. Ал деген бухгалтер деген ар бир айдоочунун Telegram каналына кирип алып, анан бул канча жүк ташыптыр, канча суммага, канча трип деп санабайт. Диспетчерлерге да айтыш керек. Убагында киргизгиле, ошол деген жүк бердиңерби, киргизгиле, жүк бердиңерби, киргизгиле. Айдоочулар, диспетчерлер, эгерде бир колдун манжасындай болуп нормально иштесек, бирибизди колдоп, 15 мүнөттүк видео тартышым керек болчу, азыр мына 20 мүнөт калды. Эгерде бир нарушенияны байкап калсаңыздар, мага чалыңыздар. Силердин бир тыйынды жебейбиз, силерди талаага калтырбайбыз, достор. Анан понедельниктен баштап дискаунт болбойт.
өзүңөр карточка алгыла дагы. Мен бухгалтер айтып коем. Өзүңөрдүн карточкаңарды колдонгула. Кийинки эфирден жолукча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бул жака биздин венди билесиңер. Өткөндө 1-2 ай болуп калды, вен алганбыз. Ошону көрсөтөлү деп бул ремонт мастерской депосу. Калыбек инвестке келгенбиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңар? Куш келипсиз. Жакшы. Канча болду? Машина 1 жума болуп калды, чатканда. Где-то bir жума 10 күн болуп калды. Bir жума 10 күн болуп калды. Тандап ушуну алсак мотору жарабай калды да. Анан издештирдик. Кимге жасатсак деп анан көп эле мекендештердин айтуусу менен силерге келип калдык да. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Бизди көрчүбүз Инстаграмдан буржа. Мындан кийин эми мотор эмес, замена май эле алмаштырып койгон. Кечер бузулбай эле койсун, жакшы кызмат кылып берсин силерге. Ооба. Биз деген ошо бул венди жаңы алганбыз да. 1 эле жума айдап калдык да. Анан эмне болуптур ошо? Силерге алып келип чыштап атпы? Эми мотордун ичинен кетип ички тетиктери. Аны эгерде ошо өзүнүн моторун жасаганда өтө кымбат болуп калмак. Анан өтө көп узак убакыт алмак. Ошон үчүн эң жакшы вариант бул жерде только мотор алмаштырыш керек болду. Жакшы зато. Жаңы мотор 3 жыл гарантиясы менен, 300 000 майл гарантиясы менен. Жакшы. Туура чечим кылдыңар силер да. Эски мотор коюп, жаңы мотор коюп. Жакшы. Бул бизнес качан ачтыңар эле? Бизнести биз алганыбызга где-то 2 жылдан ашты. 2 жылдан ашып калды. Өзү где-то 5 жылдай болуп калды. Бизге эми көбүнчө биякта бул районда кыргыздар, русскоговорящий клиенттерибиз келип турушат. Өзүбүздүн буга чейинки локал клиенттер да бар. Акырынан иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Жакшы жерде жайгашыптыр. Ошо мекендештерден бизге бир иним айтып калды. Ушул жерге апарсаңар жакшы жардам берет деп. Мыякта Адал Мид бар экен. Бул жакта болсо Караван рестораны. Караван рестораны. Өкөн ортосунда экен, Истанбул маркет бар. Ошонун эле аркасында экен, Андай бир сыйра көрсөтпөйлүбү? Аремай. Мунун эмнени билдирет? Аремай. Уже арабтар өздөрү ачкан болчу ошол эле название. Ошол эле калды, Бирок мыяка Кыргызстандын желегин кошуп койдуңар. Мен коштум. Мына көрдүңүздөрбү? Кыргызстандын желеги турат. Аремай экен. Канчадан канчага чейин иштейсиңер? 8ден 6га чейин иштейбиз. 8ден 6га чейин күн сайын, Мына достор, көрдүңүздөрбү? Мана сатабыздын сүрөттөрү турат. Мухаммед Кыргыз бул Тагайбек. Кыргызстандын желеги желбиреп турат, мыякта телевизор коюп коюштур. Анан могу деген саат сону көрүнөт экен. Өткөндө бир жерден көргөм да. Саат деген Кыргызстандын картасы. Картасы Кыргызстан. Кыргызстандан атам жөнөткөн өзү. Тетиже ысык көл тиякта деп койсу. Жакшы. Мияка основном эмнеге келишет? В основном бизге мотор, трансмиссия алмаштырылат көп. Head gasket, особенно приустуку. Основная проблема гибридки. Основной замена масла, тормозная система, баарын жасайсыңар. Ушул баарын жасайсыңар. Жеңил машиналар болсо, ушул жака алып келсеңер, баарын жасайсыңар. Коробка, мотор, ичи, тышы. Кузовной жасайсыңар, жасабайсыңар? Кузовной жасабайбыз. Жасабайсыңар, кузовной. Кузовнойдон калган баарын жасашат экен. Сваркада кылып коебуз. Сваркада кылып койсоң. Иштерине кылып коебуз. Азыр мен келгенден бери могу жерге, где-то бир 4-үнчү машина го дейм, Где-то 4-үнчү. Ошо 4-үнчү машина мына бат-бат келип турушат экен. Көбүнчөсү май алмаштырып бат-баттан кете беришет экен да. Могу моторду эмне? Монун историясын айтып берсеңер. Бул менин дос баламдык болот. 23-жылкы жаңы Volvo XC90 деген машинаныкы мотору келип калыптыр. Анан эми бул почти жаңы мотор, 7,5 миң майл пробег менен. Ушуну эми буюрса сиздикин бүттүк, эми алмаштырасыңар, Мына сиздикине мына ушуну киргизебиз. Жакшы, көрдүңүздөрбү? Мына могу мотор 23-жылкы Audi Volvo. Volvoго салынат экен. Жеңил машинага. Мына көрдүңүздөр, мотор. Мондай тулбакстын мындай кымбат болот экен да, бизде чоңусун алалы десек 15 миң, 14 миң, 20 миң деп беришет экен да. Могу чакан экен, бирок могу деле кымбат болот. Билгени менен кымбат булар. Жакшы, достор, мына биздин эски моторду көрсөтүп коелу. Могул жерде биздин мотор мына могу турат. Биз дагы тандаган тазга жоргат дегендей аябай тандап туруп алганбыз да, бир жакшылык бизге буйрсун деп. Эми бирде өйдө болот, бирде ылдый болот, эчтеке болбойт. Зато мунун ичине зыңкыя жаңы мотор. Азыр капотун ачып көрөйүнбү? Капотун ачып туруп, мында күтүп атат.
мун деген жолго чыгарабыз, трак оңдогонго, же болсо трактарды жууган сервис ачып атабыз. Аркасына керектүү нерселерин шайман салып туруп чыгарасыз. Могу мотор жаңы салынды. Получается, бұл дальше уже ылдый жағы көрінөт. Жақсылап қарасаңыз. Бұл болсо жалпы өзүнүкүлө коюлду. Мотор болсо өзү да. Жакшы. Мына достор, могу моторду Калыбек энибиз таап, салып, бул мотор деген 3 жылга гарантияда же 100 миңге гарантия экен. Анан убагында алмаштырып туруш керек экен. Биз деген 5 миңде, 8 миңде алмаштыра беребиз. Бирок бул жактан айтып атышат, ар бир 3 миң майл сайын майды алмаштырып турсаңыз, желательно. Эме болот экен да? Көпкө чыдайт. Жакшы. Тем более биякта бизде такси туугандарыбыз бар эле, таксиде иштейт, доставкада көрүнчү. Май батес керек. Сен деген эме моякта деген жалаң мексиканец балдар иштейт экен да. Иштейт. Мексиканец балдар, бирок алар деген эмне? Фрионду куюп берди азыр, Фрионду. Фрионду кайра куюп. Азыр фрионду да куюп коюшту, ушул баарда азыр акчасын төлөдүк, эме кеттик биз. Жок байке. Жакшы кызмат кылсын, жолбасын. Чоң рахмат силерге да. Бизнесиңерге жардамчы болуп, дагы көп уланабыз, бизнесиңер өсө берсин. Ооба. Биз дагы Калыбек энибизге абдан чоң рахмат айтабыз. Бат качественно, бат өзүбүзгө жаккандай кылып бүтүрүп берди. Анан бул силердин шабыңарга дагы ийгилик каалайбыз, өнү өсө бергиле. Азыр мияктан могу жерге бир машинаны токтотуп коюп, көпкө токтогондо ушул жака токтотот экенсиңер, могу жерге. Мотор жасаганда. Шашпай жасай беребиз. Мияктан болсо 2 машина шакылдап эле конвейерге окшоп чыга берет экен. Пат-паттан обслуживание. Анан азыр 2 машина турат, Кудай буйрса 4 машина, анан 6 машина болуп чоңойгула, Кудай буйрса. Анан силердин деген шаптын адресин жазып коебуз. Телефон, кайсы телефон жазып койсок? Телефон мен эле өзүмдүкү. Айтып коесуңар бир жолу. 267 333 52 19. Жакшы, чоң рахмат. Жигиттер, мекендештер, бул жака бизди өзбек туугандар көрүп калат, казак туугандар көрүп калат. Анан кыргызчаны түшүнгөн адамдардын баары келгиле, мекендештер келгиле. Бирибизди колдоп, коштоп, бирибизди колдоп, коштоп турушубуз керек да. Башка бирөөнүкүнө барганда көрө биздин өзүбүздүн мекендештердин бизнесин колдошубуз керек. Мекендештерге бир аз азыраак кылып ситуациясына түшүнүп, эмне кылганга аракет кылабыз. Жакшы. Абдан чоң рахмат. Мына өзү көрүп алдыңыздар. Баарын жасайт. Мотор, коробка, ходовой, садовой, только кузовной жасалбайт экен. Калган бүт баары жасалат экен. Чоң рахмат. Кийинки жол кезиккенге чейин сак саламат болуңуздар, Жана 2 футболка чыгып койдум, анан кээде кийип алып отдыхка чыкканга. Буюрса. Анан силердин эмеге механикерге да 2 футболка берип койдум, сүйүнүп алып. Обязательно. Сүйүнүп калды. Мына анда бул Бишкек репейр шап деп, Кудай буйрса ушул жума, эмди жумадан баштап жолго чыгат, сервиске чыгат, же болсо тракторду жууй баштайбыз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.